Саламатсыздарбы, мен атым Түркбаев Нурмухаммад. Мен Баткен облусунун Элек районунан болом. Азырда Борбордук Азиядагы Америка университетинде 3-курста окуймун. Бизнес башкаруу бөлүмүндө. Университетке чейинки жашоомдун кичинекей айтып кетсем, тек учурунда англис тилди бир аз үйрөнгөндөн кийин окуучуларга өзүм кружокторду, сабактарды уюштурат элем. Түштөн кийин күнүнө 2 саат, 3 саат. Ошентип мектепте активдүү окуучулардын бири болуп, көптөгөн программаларга тапшырууну баштадым. Мисалы үчүн Flex программасы, Билим-кана олимпиадасы, одан сырткары волонтердук иштер менен машыгам. Волонтерствону мен в целом хобби деп айтсам болот да, себеби мага бирөөлөргө жардам берген абдан жагат. Мисалы үчүн кыргыз элибизде макал бар, жаштыгында дарак тикпеген караганда көлөкө таппайт. Андан сырткары өзүмдүн проектимди Баткен облусунда ачтым. Бул мен өзүм Баткендин бир кичинекей айылынан болом. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн, мисалы үчүн айтышат да, аутсада окуса байдын баласы экен деп. Мисалы үчүн сиздер уже ойлосоңуздар керек, Баткендин бир бай баласы болсо керек деп. Андай эмес. Мен деле жөнөкөй үй бүлөдөн, сиздерге окшогон атам, апам Россияда иштеген мигрант болуп, өзүм окуудан бир аз финансылык жактан кыйналып, ошого аракет кылып бюджетке окуганга аракет кылгам. Ошол мен жашаган айылда интернет жок, кээде кышында свет жок, таза суу болбой калат эле. Биз шаардан өтө алыста жашаганбыз да, ошол кыйынчылыктарды көрүп, аутсага өткөн биринчи окуучу болом, өзүмдүн айылымданчы. Ошол кыйынчылыктарды көргөндөн кийин мен ойлодум, башка окуучулар ошол кыйынчылыктарды көрбөш үчүн мен бир проект ачтым. South East Association бул түштүктүк жаш актив балдардын уюму. Ал жерде биз окуучуларга окуудан сырткары, мектептен сырткары кандайдыр бир пайдалуу нерсе менен машыкканга жардам беребиз. Мисалы үчүн дебатка катышат, speaking skills, оратор, мисалы үчүн элдин алдында кантип выступать эткенге үйрөтөбүз. Айткандай биз Тажикстанга жакын жашайбыз. Ар жылы биз Тажикстандан 20 окуучу алып келебиз, Кыргызстандан 20 окуучу алып келип, ошолорду чогуу алар менен чогуу талкуу өткөзүп, молодежный лагерлерди, кемптерди өткөзөбүз. Мунун пайдасы кандай? Себеби эгер хотя бы бир адамга пайдам тийсе, Кыргызстандагы бир молодежга, мындай эми өсүп өнөткөн балага, ал чоңоюп дагы бир 20-30 адамды шыктандырып, Кыргызстандын келечегине жараган адамдардан тарбиялайт деп ишенем. Ошон үчүн ар бириңиздерди бир гана өзүңүз эле үйрөнүүгө эмес, башкаларды да үйрөтүүгө чакырам.